Саламатсыздарбы. Эмесе Кеушундо программасы. Мындан 10 күн мурда жогорку кеңеш жарандардын ден соолугун тамеки керектүүнүн кесепетинен жана айланадагы тамеки түтүнүнүн же аэрозолдун таасиринен коргоо жөнүндө деген мыйзамга толуктоо киргизүү тууралуу мыйзам кабыл алды. Аны менен Кыргыз парламенти бул маселенин бүткүл дүйнөлүк өнүгүүсүнүн жолунда экенин көрсөттү. Бирок маалымат каражаттарына биринин артынан бири бул мыйзамга каршы макалалар, пикирлер, интервьюлар чыга баштады. Алардын авторлору бул мыйзамды кабыл алуу учурунда процедуралар бузулган. Аны кайра карап чыгууга жибериш керек. Анткени ал ишке кирсе, бизнестин эркиндигине залакка тиет. Азыркы татаал экономикалык абалда болсо, андай болбого тийиш. Дегеле эч нерсеге тыюу салбаш керек дейт. Акыркы апталарда улам жаңы тегерек стол же башка иш-чаралар уюштурулуп, анда чыгып сүйлөгөн аттуу баштуу адамдар мыйзамды сынга алып, анын авторлору Кыргызстан экономикасын кыйрандыга учуратууну көздөйт дегенге чейин айтып киришти. Жаз айларында мен Бухаресттеги бир конгресске катышып, ал жерде Иорданиянын ханбийкеси Дина Майрет менен интервью кылдым эле. Ал минтип айткан. The tobacco industry is a profit-making. Тамеки чыгарган компаниялар киреше издеген өндүрүш. Сыртынан караганда жаман эч нерсе жок. Бирок алар өз кирешесин биздин ден соолугубуздун эсебинен таап жатат. Ар бир адамды алар доллар катары көрөт. Өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин тургундары алар үчүн оңой доллар чыга турган адамдар. Эң негизгиси болсо алар адамды өлтүргөн продукт сатат. Ошондуктан биз аларга каршыбыз. And basically, they sell a product that kills. That's why we are against them. Тамекинин адам баласына эч кандай пайдасы жок. Тамеки өндүргөн компаниялар болсо, өз кирешесин адамдын терс адаттарынан пайдаланып табат жана ошол адамдардын эсебинен пайда өндүрөт. Бул тарамакта миллиарддаган каражат айланат. Ошондуктан тамеки өндүргөн компаниялар кайсы болбосун өлкөдөгү депутаттарды же башка таасирдүү адамдарды сатып алууга кудуреттүү жана чындап эле сатып алууда. Өнүккөн мамлекеттерде билим жана маданият деңгээли жогору болгондуктан эл тамеки чегүүдөн улам көп баш тартып баратат. Ошондуктан тамеки компаниялары көптөн бери эле өнүгүп келаткан мамлекеттерге көңүл буруп, ушул жакта иштей баштады. Анткени бул өлкөлөрдүн калкы тамекинин зыяны жөнүндөгүдөн мурда алардын кооздугу жана дегеле тышкы көрүнүшүнө көбүрөөк көңүл бурат. Тамеки тартуу өнүккөн мамлекеттерде кыскарып бараткандыктан тамеки компаниялары электрондук сигареттерди чыгарып, аларды түтүнсүз жашайбыз деген сыяктуу ураандар менен коштойт. Электрондук сигарет тартуу вейпинг деп аталат жана тамеки компаниялары алар аркылуу кадимки тамекиден баш тартса болот дейт. Чындыгында болсо, алардын зыяны деле кадимки тамекиден кем эмес. Андан тышкары электрондук сигареттердин картичтерине атайын зат кошуп койсо, адамдар аларга көнүп байланып калат. Өнүккөн мамлекеттерде акыркы мезгилде электрондук сигарет тартууда азайып бараткандыктан тамеки компаниялар кайрадан эле өнүгүп келаткан өлкөлөргө кайрылып аракеттерин жайылтууда. Компьютерге жакын жаштар электрондук сигареттерге ылдамыраак көнөт. Электрондукпу, кадимки сигаретпи, баары зыян. Мисалга, тамекинин айынан пайда болгон оорулардан Кыргызстанда жыл сайын 6000ге жакын 30 жаштан ашкан адам кайтыш болот. Салыштырып көрсөк, жолдогу кырсыктардан Кыргызстанда жылына 1000ге жакын адам каза табат. Жол кырсыктары жөнүндө биз көп айтабыз, бирок тамеки чегүүдөн 6 эсе көп адам өлүп жатпайбы? 30 жаштан ашкан эркектер арасындагы 22 жана аялдар арасындагы өлүмдөрдүн 5% тамеки чегүүдөн чыккан оорулардан болот. Рак оорусунан каза болгон эркектердин 40% өпкөнүн рагынан өлөт. Мамлекет менен эл тамекиден чыккан оорулар менен күрөшүүгө жыл сайын 10 миллиард сом коротот. Анан ишкерлер кайсы бети менен тамеки чегүүгө тыюу салынса, мамлекетке зыян болот дейт. Кудайды карап калп айтыш керек да. Кеп ошондо саламатта калыңыздар.